Мен өзім ақ екенін білгенім үшін сотқа қайрылдым. Спирттік ішімдік içti деген немелер боюнча, ушундан боюнча кызматтан бошогон. Арызыңды жазбасаң, мен статьямен кетиргенге аргас болом. Сузак районунда сынактан өтүп, 5 жыл мектеп директору болуу буйругу 5 айга жетпей жокко чыкты. Тагыраагы сынак менен келген 2 мектептин директору кызматынан алынды. Алардын бири Шахноза Абдухалилова директорлук креслодо болгон 3 ай олтурду. Айтымында ага ар кандай бут тосуулар, тоскоолдуктар сынактан өткөндөн тартып эле башталган. Иштөөгө жетекчилик тарабынан колдоо болбой, жумуштан кетирүү жагдайлары атайын уюштурулган деп эсептейт. Ушул тапта Абдухалилова өзүнүн ак экендигине ишенип, райондук сотко кайрылды. Сузак район боюнча эң жогорку балл алдым да. Анан ошо боюнча Сайдулла Акбаров мектебине директор болуп дайындалдым. Бирок мен сынактан өткөндөн кийин эле интригалар башталып кетти да. Ояктан буяктан сөздөр келип, мага чалып, убара болуп келбей эле койсун, биз иштетпейбиз, 1 айга жетпейт. Ошондой эскертүү, выговор, жазаларды тез эле берип коюшту да. Мисалы 10 ноябрда мага эскертүү берилген болсо, 22 ноябрда сразу выговор берип коюшту. 12 күндүн ичинде. Онда мен иштегениме 1 ай болгон эле. Жаш адис катары эч кандай неме кылышпады да. Колдоо болгон жок, коргоо болгон жок. Анан мен айттым, анда мен билим берүү министрлигине кайрылам дедим, мен коргошуну сураймын дедим. Силерде ушундай неме болсо дедим, иштегенге жаш немелерге тоскоолдук болуп атат дедим. Десем, эми кайерге кайрылсаң деле кайрыла бер, бул жагы мыйзам немесинде чегинде кетип атат, баары жогу мыйзамдуу деп өздөрү документ кылып, акты түзүп, неме кылып алган да. Анан мейли дедим, мен унчукпай эле иштей бердим, кичине иштеп өтүп кетет неме болсо дедим да. Анан декабрь айынан уже ачык эле мага чакыртырып, ушундай неме болуп кетип атат, сенден жалып болуп атат, ояк буяк деп неме кылды да. Анан жалган маалыматтарды топтоп, акты түзүп, алгинде техничкалар өткөндө да интервью беришиптир го. Ошо техничкалар жалган неме менен кол коюп беришкен да. Ушул кыз немесини мектепте ич маса балда жүргөнүн көргөнбүз деген. Ал жалган. Уюштуруп кетиргенин так айтам да. Уюштурулган мен кетишим үчүн. Сотко кайра кайрылдыңыз? Сотко, Сузак сотко кайрылдым. Бирок мен соттон утуп чыксам дагы бул жерде кайра ишке барыш үчүн эмес, просто чындык үчүн, акыйкат үчүн мага кылынган алгиндей мыйзамсыз немени токтотуш үчүн да ушундай нерселерге чек коюш керек. Деген менен райондук билим берүү бөлүмү Шахноза Абдухалилованы иштен алууга директорлук кызмат эмне экендигин, өзүнө тиешелүү функционалдык милдеттерин аткара албагандыгын негиз кылган. Мындан сырткары райондо сынак менен келген Бабур атындагы орто мектептин директору да иштен бошогон. Ал кызматка киришкенден тартып, мыйзамсыз акча чогултууларды уюштурганы айтылат. Бул боюнча 33 мугалим даттанган. Атайын комиссияда текшерүүгө алган. Акбаров мектеби негизинен өзүнүн баягы директорлук кызмат эмне экенин, функционалдык милдеттерин билбегендиктен, анан коллектив менен бир дагы иштеше албагандыктан, андан сырткары ошол өзүнүн баягы жүрүм-туруму боюнча мектепте спирттик ичимдик ичти деген немелер боюнча, ошондон боюнча кызматтан бошогон. 9 январда бошоду. Бабур мектеби да ошол мыйзамсыз акчалар топ мектептин мугалимдеринен, окуучуларынан мыйзамсыз топтогон. Мектептен 33 мугалим кайрылган. Ошонун негизинде барып биздин адистерибиз барып кызматтык илектөө жүргүзгөндө чындыгында мыйзамсыз акча топтолгон. Ошонун негизинде ал өзү эле арыз жазып чыгып кетип калды. Директорсуз калган Сайдулла Акбаров мектебин башкарууга коллектив ичинен эч ким макул болбоптур. Мындан улам мурунку директорун суранып иштетип жатканын айтышат. Учурда район аймагында сынак менен дайындоонун айынан 32 мектептин директору жок иштөөдө. Райондук билим берүү жетекчилиги да сынактан жеңип келгендердин айрымдары менен иштешүү чынында кыйынга туруп жатканын белгилейт. Сынак менен келгендердин ичинен арасынан чындыгында өзүнүн кызматтык милдетин билбей, анан мектептин директорлук кызмат деген эмне экенин билбейт. Анан кээ бирлерине барсаң, муну завхоз кылат, муну завуч кылат, муну мугалим кылат деп өзүнүн жоопкерчиликти такыр сезбейт да, билбейт. Эми аларга биз семинар өттүк, түшүндүрүү иштерин жүргүздүк, бир топ иш аракеттер жаздык. Бирок ошого карабастан ошондойлор да бар арасынан. Бирок көпчүлүгү жакшы иштеп аткандар бар.
ошо дайындалган күндөн баштап эле бүт өзүнүн пландарын, өзүнүн кызматтык милдеттерин бүт окуп үйрөнүп алып, коллектив менен абдан жакшы иштешип аткан да, жылыш болгон жерлер дагы бар. Ошондо айрымдары сынак менен келдим деп эле Айрымдары сынак менен келди, мага эч ким дейише албайт деген маани болуп калды. Андай өтпөйт да, бүгүнкү күндө чоң коллектив болсо, чоң коллектив менен чоң окуучу көп болсо, анан жоопкерчиликти албагандар менен иштешибиз оор экен да биз менен. Жалал Абад облусунда учурда 83 мектептин директорлук кызматы бош турат. Буга чейин директор болууну самагандар үчүн 3 ирет сынак өткөн. Ал сынактан 54 талапкер өтпөй калып, алар кайрадан 4-чү сынакка катышууга ниеттенүүдө. Облуста 3-чү айлампадан тең өтпөгөндөрдүн арасында 54 талапкер кайрадан сынакка катышууга ниеттенүүдө. Адистер сынактын күнгөй тескейине токтолуп, жобону кайрадан иштеп чыгууга чакырышат. Анткени жогорудагыдай факторлорго эч ким жоопкерчилик албай, мектептерде билим берүү жараяны аксап жатканын белгилешет. Күнөө кимде? Сынактан өттү деп сунуш берген министрликтеби же компьютердеби? Айтор бул суроолор эмгек сиңирген агартуучуларга табышмак бойдон калууда. Мына жаңы дайындалган директорлерге убакыт керек дейт. Убакыт 7 жыл убакыт берсе, ал убакыт эмеспи? Менеджер болгон тактыктуу адам тандалып алыш керек десе, тандалып алынган жокпу? Тандалып алынды деп ушуларды дайындап атпайбы? Анан дайындагандан кийин жараксыз болуп атпайбы? Эми буга ким жооп берет? Компьютер жооп береби? Министр жооп береби? Азыр эч ким жооп берген жок. Ренонун башчысы ал кабыл алган жок. Ошолордун сунушу менен дайындап койду. Министр кабыл алган жок. Компьютерден гана ошо жыйынтыгы боюнча мындай болду, мынау өттү деп койду. Анан кийин азыр эми бошогондон кийин ким мына 6 ай, 5 ай дейт, 5 ай мектеп 5 айдын ичинде талкаланып бүттү. Бирок болду. Мурдагы ошол аты чыккан мектеп эле 50 жылдыктагы Бабур республикага таанымал болду. 2 айдын ичинде эмне кылып койду? Ошо менеджер деген директорлор ушулбу деген, анан ушунун айланасында ар түрдүү адам экенбизде. Коррупцияга малынган деген сөз бар. Коррупция менен келген бар, акча менен келген деген сөздөр бар. Муну баары министрлик кабыл албайт. Министр айтат, мен дейт неме менен компьютерди ушундай жеңип чыккан үчүн сунуш бердим дейт. Компьютер жооп бербейт да. Заврояна сунуш берген үчүн мен дайындадым дейт. Азыр Заврояна дагы жооп бериш керек эмес, туурабы? Ошондуктан мен буга тикеден тике каршымын. Өз пикиримди министрликке дагы чейин, өзүнө чейин берип турдум. Сынактын жоосу туура эмес да. Уну кайра иштеп чыгыш керек. Кайра иштеп чыгыш үчүн батынган ушундай аракетчил министр керек болуп атат. Биздин район боюнча 33 директор жаңы дайындалыш керек. 33 мектеп азыр жөн эле отурат да. Директору жок, башкаруучусу жок. Койдун ээси болбосо, койчусу болбосо, кой эмне болот? Кудду ошондой болуп калды, кароосуз калды. Аны мисалы үчүн Завроянан күнөөлөй албайсың. Ал коюп коет болчу. Ошон үчүн мына түздөн-түз эле мурдагыдай кылып дайындоону неме Завроянага бериш керек. Коркпой эле бериш керек. Мындай болуп бошогондо жооп бере турган ошол болот. Иш берүүчү болуп калат. Азыр иш берүүчү компьютер болуп калып атпайбы? Туурабы? Анан келген ошол дайындалган немелердин, директорлордун көпчүлүгү келип эле акчага киришет экен да. Ошон үчүн конкурска катышабы дейм да. Бул жерде акча бар. Ушундай кылып иштесе болот дейби. Эми ошо мектептерге эмне жетишпейт? Бакын эми ушундай экен да. Ошо сынактан өтпөй калып атканы, кайрадан сынакка катышып атканы, бу жерде мугалимдердин да билим деңгээли ролу ойнойт. Жок, ошо айтып атам, сынак оюн болуп калды да. Мына мисалы үчүн министр айтып атат. Убакыт бериш керек дейт. Эмне мектепке убакыт бериш керек, эксперименталды каянча уюштуруш керек. Алар келип 5 жыл үйрөнүш керекпи? Ал үйрөнгөндөрдү даярдап жөнөтөбүз. Менеджерди даярдап жөнөтөбүз, жөнөткөнү да. Дагы площадкага айландырып алды да. Анан бул таптакыр эле туура эмес дейт. Аерге ушундай тандалган адамдар келиш керек эле. Мурдагы иштеп аткан адамдардын директорлордун оозун ачып кое турган. Андан жогору иштей турган. Анын деңгээлине жетпей атпайбы?
Анан иштен бошогондор деле айтып атпайбы? Неме мени директор болуп келгенин мындай иштетпеди деп атат да. İşletişmedi, ар жактан деп тоскоолдуктар болду деп. Кантип иштеди? Эки колун бош койду, байлап койгон жок да. Өздөрү киришип атпайбы? Акча талашып, анан ким болбогон жаман иштерге барып, мектепти башкара албай, коллективди башкара албай. Коллектив менен иштеш өтө оор маселе. Аны ойлонуш керек да өзү дагы. Кантип эле жөндөн бошотот. Мен мисалы үчүн 37 жыл бесперервный иштедим. Мени бирөө кетте алган жок. Себеби мен достойный иштедим. Анан кийин иштей албаса кет дейт. Кет дейт. Мен деле азыр кет дейм, айлам жок, укугум дагы жок да. Бардыгын эле айтып жүрүп, кайрадан конкурс уюштуруп койсо болот да. Конкурсту аяктан эмес, мына ушу министр түздөн түз аяктан башкарбастан, неме кылбастан, аны жергиликтүү бийликке өзүнчө укук бериш керек. Мына мисалы үчүн азыркы дайындалган директорлор мектеп менен иши жок. Программасы жок. Мисалы үчүн мектеп совети деген бар. Гимназия болсо гимназия совети бар. Ата-энелер комитети бар. Коомдук уюмдар бар. Ушулардан бир пикир укпай кандай жол менен өткөрдү? Ушулар муну койсок болобу десе сунушун бериш керекпи? Анан кийин жакса өтүш керекпи? Анан эми ким не кылат эми? Азыр мисалы үчүн бизге деле баары бир болуп калды. Иштесе иштесин, иштебесе жок. Мектеп талкаланып атат. Ошол мугалимдердин талапкер болуп катышып аткан мугалимдердин билим деңгээлине кандай баа бересиз агай? Ошо билимде 3 жолу сынакка катышты, бирок өтпөй калгандарга айтып атам да. 3-4 жолу. Ооба. 3 жолу мисалы буга чейин 3 жолу сынак болду да, 3 тур болду, бирок 3-өдөн тең өтпөдү. 4-турга дагы аттанып аткан 24 талапкер бар. Ошол мыйзамдын, ошол сынактын жараксыздыгын билип, алар 4-чү дагы койсо 5 жолу катышат. Дагы тим койсо 10 жолу катышат. Эмне оюнчук айланып калат. Өткөн жылы президент Садыр Жапаров билим берүү мекемелеринин жетекчилерин сынак менен тандоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Жарлыктын максаты билим берүү уюмдарында кадр саясатын ишке ашыруу, башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу. Анын негизинде 5 жылдан көп убакыттан бери иштеп келген директорлор кызматтан алынган. Бул жагдайды колдогондор да көп болгон. Анткени ондогон жылдар бою бир директор мектепти башкарып, ошол мекемеде өнүгүү болбогондугу белгиленген. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.